Миңдеген талапкердин арасынан тандалып, Стэнфорд университетине кабыл алынган бишкектик Амиртай. 19 жаштагы Амиртай Бексултанов Стэнфорд университетине кабыл алынып, көпчүлүктү суктанты. Бул дүйнөдөгү эң атандаштык күчтүү окуу жайлардын бири. Жыл сайын 50 миңден ашуун талапкер тапшырып, алардын 4% гана өтөт. Амиртай мектепти бүткөндөн кийин дароо окууга тапшырбай тыныгуу алып, 1 жыл бою чет өлкөгө окууга өтүү үчүн даярданган. Ал англис тилин күчөтүп, SAT экзаменине даярданып, эң негизгиси өзүнүн күчтүү портфолиосун түзгөн. Ал графикалык дизайн жана санарип иллюстрация менен алектенип, Expo 2025 көргөзмөсүндөгү Кыргызстан павильону үчүн да долбоор иштеп чыккан. 2024-жылы Rise for the World эл аралык программасында утуп, Кыргызстандан чыккан биринчи жана жалгыз жеңүүчү болгон. Бул программа дүйнө жүзү боюнча эң таланттуу өспүрүмдөрдү тандап, окуусуна каржылык колдоо берет.